Саламатсыздарбы? Бермет айым, саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Бермет айым бизге дагы VIP сатуу менеджер курсунда окуду. Бермет айымды мен 3 жылдан бери тааныйм, 3 жылдан бери менин командамда иштейт. СММге келип калган. Буга чейин Бермет айымдын эжекеси да менин насаатчылыгымда окуган. Бүт үй бүлөсү менен дегендей айтсам дагы болот. Анан Бермет айым 3 жылдан бери туруктуу, стабилдүү командамда иштеп келе жатат. Башында келгенде ошо СММде окугандан эле жактырып сунуш киргизгем. Мага куратор болуп СММде иштеп бергиле деп. Анан 1 жылда иштеп, андан кийин биз СММ курсту жапкандан кийин эмеге Заткан Жусупованын кейси баракчасын, YouTube баракчасын, YouTube'тарды алып барган айым мына сатуу менеджер болуп атат, мен да окушум керек деп кайрадан келип ушул именно өзүнүн аянбастан ошол 15 миңге окуп, дароо 150 канча деген сатууларды жазып аткан айым. Бермет айым, келиңиз өзүңүздү тааныштырып, жана айта кетиңизчи, кандай результаттар, канча жылдан бери иштешип келе жатасыз биздин командада? Саламатсыздарбы? Менин атым Бермет, мен 29 жаштамын. Азыркы учурда декретте, үйдө отурам. Онлайн сферада ошо 3 жыл болду иштеп жатканыма. Ошо Кундуз айымдын СММ курсун окуп, кайра эле ошо курска куратор болуп иштедим 1 жыл. Андан кийин СММ адиси болуп, Заткан Жусупованын, Кундуз Таштанованын эксперти Квантовый Заткан Жусупованын кейс баракчасы жана YouTube баракчасын алып барып иштеп келатам 2 жылдан бери. Мен да ошо сатуу менеджер курсун окуп, дагы да өз сатуу техникасын жакшы үйрөнөйүн деп, именно ушу потокто ниет койгом, бирок ошондо акчам жок болчу да менчи. Аны мен курс башталганда 2 күн болгондон кийин акчам табылып, анан ошо курска катталып калдым. Мен өкүнбөйм ошо курсту окуганыма, негизи баардык биздин ниетибизден болот экен да. Мен бул курска катталганда мен жакшы результат жаратам, Кундуз жакшы кейси болом деп өзүмө ниет койгом. Азыр ошондой ниетиме жеттим. Курсту окуп жатып эле, 1 ай окудук да окуп жатып эле уже мен 170 миңге сатуу жасай алдым. Ошо курста негизи жакшы инсайттарды алат экенбиз, жакшы окудук. Эң биринчиси мыкты командага кошуласыздар, курста окусаңыздар, сонун чөйрө табасыздар. Сиздер да ошо курста окуңуздар деп сунуштамакмын, өкүнбөйсүздөр. Командага калуу сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Баары сиздердин ниетиңизден жараша, акчаңыз жок болсо да ниет кылып койсоңуз, максатыңызга жетет деп айтмакчымын. Самый ниет экен да. Бермет айым, айтсаңыз, эмне болуп акча таап калдыңыз эле курска? Ошону айткыңызчы, элдерге ошол кызык экен да. Кандай методдор бар деп. Мен ошо негизи ошо Кундуз Таштановадан айлык алам да менчи, анан бирок ошо айлыгыма кармап калыңыз деп айтканда тартындым да, эми одолжение кылгандай болуп калбайын депчи. Анан мен ошо акча таппай, анан ошо ладно стандартка окуп, мен негизи башында VIPке окуйм, мен 15 миң сомго деп ниет кылып отурмун, стандарт вообще ойлоп отурмун да. Анан эмнегедир уже 2 күн башталып кеткенде мен макул VIPке окубай калдым, стандартка окуй берейин деп, анан 7,5 миң кредит алдым. Кредит алып анан катталдым. Кундуз өзү жазып калды, сен мага айтсаң мен айдың. Хорошо, анда кемитип коюңуз деп кайра VIPке катталдым. Анан ошо баардык нерсе ошо ниетиңизден жараша болот да. Ошо окуп жатам азыр, уже курска кетирген акчамды актап койдум десем да болот. Буюрса кийинки айда да жакшы стабильно уже киреши чыгып калам. Сиздерге да сунуштаймын, келиңиздер деп. Бермет айым 150 миңдик насаатчылыктарды сатып атат азыр. Азыр кейсини мурун жөн эле алып барса, азыр түшүнүп калды. Монтиш керек турбай, сатуучу кылып мондай жазыш керек турбай, сатуучу посттор мындай болуш керек турбай деп түшүнүп, биздин командага кошулуп, мен чөйрөмө кошулган абдан кубанып атам. Буюрса дагы да алдыда мындан дагы сонун, буюрса дагы сонун кирешелерге, балдар менен үйдө отуруп эле сонун кирешелерге жөн эле чыга алат деген ойдомун. 30 миң, 50 миңге чейин даже жетет деп ойлойм сиздин кирешеңиз, потому что андан да көп таба аласыз. Первоначально даже 30-50 миңге чейин жетишин мен көзүм жетет да. Андан сырткары Бермет азамат Заткан Жусупова менин экспертимдин YouTube каналын уже канча жылдан бери алып келе жатат. Кейси отзывы баракчаны да алып келе жатат. Жана андан сырткары дагы мындай экен да, если Бермет мындай бекер окуйм же болбосо мындай баалап келген үчүн дароо сатууларды жазып атат да. Баалап өзү ушул нерсеге келген үчүн
сатууларды мощный жазып атат. Буюрса дагы да жазайт деген үмүттөмүн. Буюрса курска кетирген акчасын запросто эле буюрса мына жабат. Сонун бонустарды алып атат. Бул башаты гана, башталышы гана. Дагы да бизде сатуулар жүрүп атат. Сонун сатуулар жүрүп атат. Заткан Жусупованын баракчасында сатууларды кылып атат. Андан сырткары менин да сатууларымды параллельно кылып атат. Элестетиңиздер, кандай сонун мүмкүнчүлүктөр жаралып атат. Ошондуктан мен айткым келет, баары өзүбүздүн колубузда. Мына Бермет айтып кеткендей, баардыгы биздин ниеттен. Баардыгы биздин ниеттен көз каранды. Ошо SMM сатуу менеджмент курсун окусаңыздар, SMM курсунда белек аласыздар. Өз алдынча SMM курсун окуп, SMM айтчысы болуп иштесеңиз болот да. Азыр онлайн сферада эң эле востребованиесі сатуу менеджери, анан SMM курсу болот да, SMM айтчысы. Эки профессияга ээ болуп иштесеңиз болот. SMM ичинде да өзүнчө мобилография, таргет, рилстер бар. Аларды да окуп иштесеңиз болот да. Бир эле сабакта, курста 3-4 профессия камтылган да. Өзүңүзгө кайсы жакса, ошону өздөштүрүп кетсеңиз болот. Өздөштүрүп кетсеңиздер. Ооба, кайрадан жаңыланган SMM курска мына, бул сен окуган эмес, уже жаңыланган, көрдүң да Бермет, жаңыланган. Ошонун ичинде запистерди стористерге көрсөтсөң болот, элдерге да көрсөтсөң болот, запись экрана менен. Эмне сабактар бар, ичинде мобилография бар, ичинде монтаж бар, дизайн бар. Рилске эмне чыгарыш керек, кантип обложка жасаш керек, кантип монтаждаш керек, кантип Инстаграмда упаковка кылыш керек. Ушунун баардыгы ичине SMM курста камтылган. Сатуу менеджери курсу 15 000, бирок ичине SMM'ди подарок, психологияны подарок плюс дароо иштеп мына буюрса, жаңы келгендер дароо да бизде 2 курсту сатып башташат. Элестет, 2 курсту сатып башташат. Эми канча дагы 2ден да сырткары дагы да проекттер даярдалып атат. Сону мүмкүнчүлүк. Анан Бермет өзү айткандай, бизде SMM подарок. Анан мен билесиздер, Кундуз Таштанова кимдерди колдойт? Өзүнүн окуучуларын колдойт. Демек SMM'ди да окуп алып, өзүңөрдүн өнөрүңөрдү көрсөтө берсеңер, шыгыңарды чаттан көрө берем, жаттап калам, бир күн өзүм жазам. Пожалуйста, давай мону алып барып берчи. Пожалуйста, давай мындай кылып берчи деп мен өзүм кыздарыма жазам да. Себеби дегенде мени тандап келген айымдарды мен өзүм кайра колдойм. Сону Ошо мен неге вот VIP тарифти тандап калдым? Мен ушу Кундуз Таштанованын психологияда курсу белекке берилет. Мен ошо психология курсунан анан SMM курсуна кызыктым да, 6 ай доступ менен аларды да кайталап окуп алайын, билимдерин жаңыртып алайын деп. Сиздер азыр ушул курска келсеңиздер, сиздерге да ошо сатуу менеджери кошулуп, белекке катары SMM курсу жана психология берилет. Психологияны окуп, өзүңүздөр дагы жакшы жакка өзгөрүп, блогтордон арылсаңыздар болот, детская позиция чыксаңыздар болот, мага окшоп келет. Рахмат, Бермет, азаматсың, молодец, рахмат. Рахмат. Ооба, Бермет. Ооба. Бермет 2 балдары мына көрүңүздөрбү, аркасында зычы болуп атышат, 2 кызы менен. Боюнда да болуп, төрөгөн маалда деле, ошол маалда деле иштей берди, ошол маалда деле баракчаны иштете берди, YouTube'ду иштете берди. Даже 1 жыл деле көрүшкөн жокпуз да, онлайн эле иштесебиз, онлайн эле иштешебиз дегендей. Сонун. Сонун рахмат. Мен операция кирип атканда 1 саат мурун кирем дегенде Кундуз мага жазып калды да, ушу видеону YouTube'га жүктөп койчу депчи. Мен хорошо, мен операция кирем деп айткан да жокмун Кундузчеге. Мен операция 1 саат калды, бирок мен жан талашып ушу видеону жүктөп жүрөм YouTube'гачы. Анан операция чыгып наркозун тарагандан кийин дагы, ошо видео жүктөлдү деп ошону карап жүктөлдү экен, аны кечке жүктөп ушундай болгон. Бермет, мне кажется, сен эмеден менден коркконуңамбы же ойгой жоопкерчиликтүү айтып атат деп ошентип дедиңби? Ооба, Кундуз кечкесе жок болуп кетесиңер дейт да. Тапшырма беребиз, сразу аткарганды жакшы көрөт да. Кундуз өзү да постоянно ошондой да. Мен аткарганды жакшы көрөт, анан ошон үчүн аракет кылам да, ошо убагында аткарганга иногда